ай асманга жетемин. Өзүң көргөн өзгөрүлбөс махаббат. Созулунто ырдаган апалардын максаты кылымдардан бери келе жаткан килем токуу өнөрүн өнүктүрүү. Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Белөрүк айылынын ишкер айымдарынын топ түзүп иштешип баштаганына 20 жылдан ашты. Биз 95 жылдан бери иштейбиз ушул жерде. Иштеп шонон бери эле биз дайым неме кылабыз. Билле иштеп, өзүбүзчө килем согуп жүргөнбүз, катта килемдерди согуп сатып жүргөнбүз. Онун кермет табалларды кыйганбыз. Азыр айым кыздардын себил кылабыз көбүнчө. Ушу жүндү неме кылып ийирип, ушу килем жайнамаздарды Топтогу айымдардын ар кимисине тиешелүү болгон жумуштары бар. Топ эне ири кийирип берсе, башкалары килем токушат дегенкиси бош отурган айым жок. Негизи кол менен килем токуу чоң түйшүк. Жалгыз айымдын колунан келчү иш эмес. Биринчи мына темирни тауып неме кылгам, жасатканбыз. Бул болбосо курулбайт. Муну жасатып, кийин мынаны кылабыз. Мынаны сатып алабыз базардан даяр. Бул эриш болот. Буну жүгүрүп алып, анан кийин мына аркакты өткөрүп, аркакты даярдайбыз. Анан кийин мына жүндөрдү таап келип, ийирип, мындай кылып, анан боёйбуз. Боёп алып, анан кийин мындай үлгүлөрдү таап келип, анан сого баштайбыз. Анан кийин мына түктөн болот да, бул натуральный. Булар зыяны жок да, синтетик эмес, сууга өткөрбөйт. Анан мындай гүлдөрдү алып келип алып, мына гүл азыр 1001 деген көчөтүбүз болот. Шуну салып, азыр жаш балдарга мындай отурганга столдорго кылып атабыз. Килем токууну жалпысы 5 аял колго алган. Алардын улуусу 70тен өйдөлүп калса, кичүүсү 50дөн ашкан. Кызыгы баарысы баатыр энелер. Иштин кызуу мезгили жаз жайга туура келет. Бирок суук түшсө да чебер айымдар ишин токтотпой уланта беришет. Сапаттуу килемдин өзөгүн мыкты тандалган жип түзөт. Ал эми бул айымдар жипти да өздөрү нукура койдун жүнүнөн ийришип, боёп жасап алышат. Казанды коюп, отту жагып, сууду куюп, ого өзү раңы бар, тузу бар, акит ташы бар. Ошолорду салып, кайнатып туруп, анан жүндү салабыз. Салып 5 мүнөт, 10 мүнөт кайнагандан кийин алып, тагарага салып, дымдайт. Анан бир ар саат дымдагандан кийин жайып койсоң, ушундай цветтер пайда болот да. Чебер апалар айылдагы жаш келиндерге да килемге улуттук оймо чиймелерди, түрдүү гүлдөрдү түшүрүп токуганды үйрөтүшөт. Алгач ишкердикти баштаганда бир топ кыйынчылыктар болгон. Бирок айымдардын аракети жана эмгеги менен элге таанылып, кардарларын таба башташкан. Башында ушу Жамиле эжебизди баштап, ушундай уюштурайлы килемди деген, анан баардыгыбыз 2 киледен жүн, түктү мындай даярдап алып келгиле деди да. Анан өзүбүз ошону таап келдик, баардыгыбыз 2 киледен. Анан ошолор топтоп баштап, анан жетпегенин өзүбүздүн туулган жерибизге барып сураштырдык. Мындай килем соголуп калып кеткен да, көп эле бүтпөй калгандар чыптага салып алып чыгышып койгон. Анан барып шактан топтоп келгенбиз. Тууган уруктарыбыздан берген, баардыгыбыз майли силерге жардам иш баштапсыңар, ушун деп мындай эришини, немелерин алып келгенбиз, баардыгыбыз. Алып келип, анан ушу килем баштаганбыз да. Үйүбүздөн неме продукттар ушу жерге алып келип, өзүбүз топтоп пиширип жегенбиз. Анан ушу сокконубузга 200 сом алат эдик, ошол маалда биринчи 200 сом алат эдик. Айылда жумушсуз олтурган чебер, ууздарды топтоп, атайын топ түзүп, бүт иштин жоопкерчилигин өз мойнуна алган ишкер айым Жамила Таштемирова. Ал алгач килемди токуу үчүн керек болгон бардык каражаттарды, андан соң даяр болгон буюмду сатуу үчүн кардарларды издейт. Алар үчүн чоң көлөмдөгү килемдерди сатуу оор. Себеби нукура табигый жиптерден кол менен жасалган килемдердин наркы 10 миңден 50 миңге чейин жетет. Базар экономикасына ылайык. Чет жерден келген килемдер арзан болгондуктан атаандаштык жогору. Бирок кичинекей килемчелер жана намаз окууга ылайыкташтырылган жай намаздардын кардарлары экенин, ар түрдүү кыргыз улуттук оймо чиймелери түшүрүлгөн килемдердин кооздугу эле эмес, анын сапаттуулугу да алдыда. Себеби азыр көзүңөр көрүп, Турция, Кытай, ондой мындайлардын килемдери көбөйүп кетти. Бирок алар жалтыраганы менен сапаты биздин Кыргызстандын нукура койдон жасалган килемине жетпейт. Биздин Кыргызстандын килеми
ушунчалык түшүнгөн адамдарга мындай пайдалуу дәрі дагы да. Себеби мунун дәрі мисалы үчүн кышта өтө суук болот биздин Кыргызстан. Балдарыбыздын астына салып берсеңер өтө жакшы пайдалуу. Бирок Кытай түрктөрдүкүнү сасаң, ал палас деп коебуз, килеми өтө мындай элге балдарга дагы пайдасы жок да. Алчы бул деген жүн деген бул бир баалуу буюм экен да, зат экен бул жүн. Кыял ууз айымдар тоонун аталышы да жөн жерден эмес. Келечектеги кыялдар орундалып, кардарлардын кыялындагы буюмдардын жасалышы тилек кылып коюлган. Максаттар аткарылып, быйыл чет элдик уюмдардын колдоосу менен атайын жүндү иштетип чыгаруучу станок алышты. Жакында жаңыча ыкма менен айымдар килем токууну башташканы турат. Жерден жүндү салат экенбиз. Жүндү ирип чыгарат экен да бул аппарат. 6 килога чейин кийиз жасап чыгарат экен бул аппарат. Заман талабына жараша чоң энелер кардар табуу үчүн Instagram, Facebook баракчаларын ачышкан. Уюлдук телефон аркылуу да буйртма бергендер бар. Кардарлар өз үйүндө отуруп эле чеберлерге өздөрү каалашкандай килемди буйрта алышат. Ал эми килемдин нарктары анын көлөмүнө жараша ар түрдүү болуп коюлат. Азыр эми таксисттер каттап атат, Бишкекке, Тынбай, кай жака десең Москвага чейин каттап атат таксисттер. Силер заказ берсеңер, биз сөзсүз аткарабыз, жөнөтүп дагы беребиз. Мисалы үчүн чоң килем заказ берсеңер, 1 айдын ичинде бүткөрүп жөнөтүп беребиз. Элеттик айым ишкерлер да заман талабына ылайык өнүгүү жолунда. Болгондо да жалаң баатыр энелерден куралган топтун иши алга карай жүрүүдө. Алар тынымсыз аракет жана көптөгөн изденүүлөрдүн артынан чоң ийгиликтерди багынтышууда. Учкан куштай ай асманга жетемин.